Bir кезде бай адам бар екен. Ал ақчаны ғана емес, уақытты да өте сараң сақтачу. Күн сайын саатын қарап, бұл мүнөткө қанша ақча кетті деп ойлончу. Bir күнү ал жолдон өтүп бара жатып, жолдун бойунда отурган карыяны көрөт. Карыянын колунда эски саат бар, бирок ал токтоп калган. Бай токтоп сурайт: "Ата, саатыңыз токтоп калган го. Эмнеге оңдобойсуз? Жаңысын алып койсоңуз болмокта." Карыя жылмайып: "Оолум, бул саат менин жашоомдун акыркы күндөрүн эсептеп жаткан. Ал токтогондо менин убактым да токтойт. Мен аны оңдобойм. Анткени ар бир токтоп турган секундасы мага суроо берет. Сен бул убакытты кандай өткөрдүң? Кимге жакшылык кылдың? Эмне үчүн жашадың?" деп бай таң калып. Бирок убакыт токтосо да ал дагы эле өтүп жатпайбы? Сиз аны токтотуп койсоңуз деле. Карыя күлүп: "Ооба өтөт. Бирок мен аны сезип, баалап жатам. Сен болсо саатыңды карап, канча акча таптым, канча короттум деп ойлойсуң. Чыныгы байлык убакыт. Аны кайра сатып ала албайсың. Мен саатымды оңдобойм. Анткени ал менин эң чынчыл досум. Мага чындыкты айтып турат." Бай унчукпай туруп калат. Ошол күндөн кийин ал өз саатын тез-тез карап, бирок убакыт эмес, жашоосун ойлонуп калат экен. Көп өтпөй, ал өзүнүн сараңдыгынан кутулуп, жакындарына, жакшы иштерге көбүрөөк убакыт бөлө баштайт. Убакыттын кадыры бул акча эмес, жашоо. Ал бир жолу берилет, кайра кайтып келбейт. Аны сыйлап, туура пайдалансаң, өмүрүңө маани берет. Өткөн убакытка өкүнбөй, азыркы убакытты баалап жашасаң, бактылуу болосуң.